Мынакей чиркен айыл жергесине дагы барып келдик. Ал эми урматтуу теле көрүүчүлөр, бизде болсо студияда конокторубуз бар. Коноктору менен тааныштыралы, Кыргыздын сыймыгы десек де болот, көптөгөн эл аралык сынактардын лауреаты, биз сүйгөн, биз кадырлаган инсандар бизге келип отурушат. Тааныштыралы, Акак комузчулар ансамблі, жана ошондой эле ансамблдын жетекчиси, эл агартуунун отличниги, маданияттын мыкты кызматкери Ирина Сүйөткулова эжекебиз, жана ошондой эле комузчулар Чолпон, Элеман, Айгерим жана Гүлшан бизде конокто. Саламатсыздарбы? Саламатсыз, студияга кош келипсиздер. Рахмат. Кандай келип алдыңыздар? Майрамыңыздар менен эң алгач. Рахмат бирге болсун, сиздердин дагы майрамыңыздар жалпы маданият элинин. Эң сонун. Таңыңыздар кандай башталды? Таңкы маанайыңыздар кандай? Бүгүнкү майрамдык маанай. Жакшы, абдан жакшы. Пейилди кенен коюп баарыбыз мынакей бурсы батышып отуруп алдык. Маанай болсо жогору экен. Анан бүгүнкү майрамга кандай пландар бар? Бир жактарда ырдайсыздар, мындай чыгып выступать этесиздер. Аткаруулар. Ушул жөнүндө айтсаңыздар, бүгүнкү майрамга пландар. Биз үчүн күндө эле майрам деп айтсак болот. Себеби байма-бай концерттер өтүп турат. Андан бүгүн маданият күнү болгондуктан бүгүн дагы биздин бир топ атайын концерттерибиз бар. Ал эми башкы бүгүнкү таңкы концертти, таңкы маанайды сиздерден баштадык. Эң сонун. Биз менен баштайт дедиңиздер, эң сонун, жакшы. Жакшы, ал эми биз болсо ушул топтун түзүлгөнүнө, топ кандайча түзүлүп калган, ушул топтун дагы тарыхына токтоло кетсек. Жакшы болот. Анда Акак комузчулар ансамблі 1998 жылы Мукаш Абдраев атындагы музыкалык мектеп интернатынын алдында түзүлгөн. Курамында 7 бала, 8 баладан турган бир жалгыз эркек бала бар болчу, Дүйшөнбек Закирбек уулу деген мыкты комузчу, билесиздер. Ал эми калгандары кыздардан Ибраева Перизат, Жунушева Лена, Аида, Жусупова Дилбара деген бир топ жакшы солисттерибиз өсүп чыкты. Алардын баары Карамолдодо, Камбарканда жана башка дагы шаардагы мэриянын эл аспаптар оркестринде эмгектенип жатышат. Анын арасында чет мамлекетте атайын ушу комуз өнөрчүлүгүн аркалап иштеп жаткандар бар. Мисалы Москва шаарында, кыргыз диаспорасында жана ошондой эле Американын Чикаго штатында дагы ушу комуздан сабак берип иштеп жатышат. Булар болсо экинчи курам. Экинчи курам, эң сонун. Кадырлуу теле көрүүчүлөр, биз түз эфирдебиз. Конокторубуз болгон суроолоруңуздар болсо чалып байланышка чыгып берсеңиздер болот. Алаңча эле биздин алгачкы теле көрүүчүбүз байланышта, теле көрүүчүбүздү кабыл алса. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кутмандыгыңыз менен келиңиз. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү маданият кызматкерлеринин күнү менен жалпы ушу передачанын алып баруучуларын, ары жактагы тележурналисттердин баарын куттуктайм. Ошондой эле бүгүнкү мына студияда отурган Акак тобунун эжекесин, анын мына жакшынакай балдарынын баарын куттуктайм. Силерге узун өмүр, чыгармачылык бийиктикти каалайм. Ушинтип жаркырап жайнап, элдин ырысына аман эсен ырдап бийлеп, жакшы берүүлөрдү берип, аман эсен жүрүңүздөрдү каалайм. Жалпы элиңерге бир жакшы күнү, чыгармаңарды тартуу этип коюңуздарбы суранам. Ырасып билебиз, бар болуңуз урматтуу теле көрүүчү. Теле көрүүчүбүздүн суранычындагы аткарбайлы анда баарыбыз колубузга комузубузду алып, бир жагымдуу сонун бир чыгарма аткарып бербейличи. Жакшы болот. Биз анда ушу шаңдуу элдин баарынын духун көтөргөн, маанайын көтөргөн бир жакшы чыгармабыз менен баштайлы. Атай Огонбаевдин Машкан Баркан деген чыгармасын тартып. Баракелди дейли. Акак комузчулар ансамблі.
саламатсыңар. Балетейли. Биз болсо биздин кыздарга дагы негизи эле ушул ансамбльга канча жашыңардан баргансыңар? Канча жашыңарда колуңарга комуз алгансыңар, келиңиздер. Комуз өнөрчүлүгүндө кичинекей чагыбыздан бери ошол мектепке аттангандан бери эле 1-классыбыздан бери эле ушул биздин устатыбыз Ирине Жекебиздин колубузда чоңоюп тарбияланып билим алып ушул деңгээлге жеттик десем болот. Ал эми официалдуу түрдө 2008-жылдан баштап ушул Бишкек шаардык мэриянын алдында официалдуу түрдө эмгектенип иштеп баштаганбыз 2008-жылдан бери. Эң сонун. Жакшы. Чет жакка дагы сиздер чыгасыздар да, негизи эле ушул ал жактагылар комуздун күчүнө таңыркагандар болобу? Албетте. Абдан ошо комуз өнөрчүлүгүнө жогорку деңгээлдеги бааларын беришет да. Мына биз канча чет жактарга барып фестивалдарга катышып жүрөбүз. Кандайдыр бир иш-чараларга жогорку өкмөттүк деңгээлдегичи. Анан суктанышат да, бизге өзүбүзгө билинбейт да, маани бербейбиз, чуркап, даярданып дегендей, атайын келип, комузуңарды кармап көрсөк болобу деп, костюмдарыбызды карап, кызыгышып, ушинтип мындай ишенбей кылдарын кармап көрүшөт да, кандай үн чыгып атат депчи. Анан биздин ушу күүлөрүбүзгө аябай баа беришет. Аябай суктанышат да, кол ойноткондо кандайча үн чыгып атат, колуңар бул жакка кетип атат, тетиякка кетип атат, ойнотуп атасыңар, бул жактан үн чыгып атат деп аябай суктанышат. Жогорку деңгээлдеги бааларын беришет, мындай жаман комуз жөнүндө эч кандай неме болго деппиз да. Ооба, биз дагы мактануу менен аябай сыймыктанып көрүп калабыз. Анан баягы шоуско бир аз токтоло кетсек да, баягы өлкө башчыларынын алдына чыгып, өзүнүн өнөрүн тартуулообу да өзүнчө бир керемет нерсе болуш керек. Сезимдери кандай болду комузчу кыздардан сурай кетсек? Ушундай өлкө башчыларынын алдында толкундоолор болдубу ушулар үчүн? Гүлшан биздин Акак ансамбль түзүлгөндөн баштап ошо солист болуп келатышат да, кичинекей болчанда булар биринчи курам менен ойношкон. Анан ошо Гүлшан азыр ошо шос жөнүндө өзү токтоло кетсин, айтып берсин, себеби ошончо баланы 25 комузчуну башында туруп башкарып ойногон мына ошол Гүлшан биздин моторубуз деп койсом болот. Көп эле негизи чет мамлекеттерге ушундай жогорку деңгээлдеги фестивалдарга катышып жүрөбүз. Анан бул Астанага барганыбыз абдан жоопкерчилик болду биз үчүн. Аябай даярдандык көп күн. Ошондой чыгарган бул эжебиз. Биз аябай даярдап күнүгө концертке чейин абдан толкундандык. Бирок буюрса жакшы өттү деп ойлойбуз, оюбуздагыдай. Ооба, жогорку деңгээлде өттү десек болот экен. Анан Элиман мырза, мына сиздердин дагы өзгөчө Акак комузчулар ансамблинин дагы бир кандай десек, кадыр баркын жогорулаткан бир көрүнүштөрдү акыркы убактарда жасап жатасыздар. Элдер дагы аябай күтүп калып болуш керек. Ушул нерсени кеңейтүү, жайылтуу жана улантуу нерсе максаттар барбы? Анан эже сиздерге да бир ушундай бир сунуш десем болобу, менин кыялымдагы нерсе да. Жалпы комузчулар менен ушул нерсени жасаганга мүмкүнчүлүк барбы? Аябай кандай башка мамлекеттердин музыкаларын, шедеврларды комузга салып ойноо нерсе боюнча. Албетте бар. Биз эми жок эмес. Биз репертуарда башка мамлекет, башка улуттардын чыгармалары бар. Биз аны аткарып ойноп жүрөбүз. Жана сиз жогоруда айтып кеткен шосто биз ошо чыгармаларды аткардык да. Эми арасында бир аз кошулду десек болот. Ал эми өзүңүздөр көрүп атасыздар, Элиман менен Чолпондун сыймыктанып атасыз. Чыгып аткандарын эми бул мындай да. Комуз өнөрчүлүгү, комуздун баягы мүмкүнчүлүгү өтө кенен да, өтө чоң. Биз комуз менен көп ийгиликтерге, көп бийиктикке жетсек болот. Себеби бул биздин ата-бабаларыбыздан калган мурас болгондуктан биз аны туура пайдалана билишибиз керек. Ошондой эле элди дагы мындай тажатып албашыбыз керек да. Менин баягы устаттык эме боюнча айтып атам да. Анан жаштарга дагы ылайыктуу бир өзүнчө бир кандай десем репертуарлар болуш керек экен. Анан ошондуктан Чолпон менен Элиман кийинки убакта өзүңүздөргө белгилүү ар кандай немелер болот да, жаштардын бир кечелери болот, элдин сураныштары болот. Ошон үчүн булар ошондой четтик баягы музыкаларды ойноп жүрүшөт. Ал эми могу чоң деңгээлдеги өкмөттүк концерттерде же болбосо
бир мындай академиялык концерттерде андай чыгармаларды аткарууга болбойт. Мен ачык эле айтып кетейин. Себеби биз аны менен комузтун дагы беделин түшүрүп албашыбыз керек да. Биз классикалык эле өзүбүздүн кыргыздын классикалык чыгармаларын жакшы ийине жеткире аткара билишибиз керек. Биз ага дагы жете элекпиз. Дагы көп эмгектер бар алдыбыздачы. Анан азыр өзүңүздөр ошо уксаңыздар болот, башка улуттардын чыгармалары аралашкан чыгармалар. Жакшы, Элеман мырза, сиз дагы кошумчалай кетип, элдер дагы аябай суранып жатат болуш керек. Биз менин оюмча бир көп аткара кетип калышыбыз керек. Азыр сиз жогоруда айткандай чет элдик чыгармаларды окпойсузбу? Ошол нерселер эже айткандай репертуарыбызда бар. Азыр ошону аткарып берели. Жакшы.
баракелде, эң соңу Саламатсыздар. баракелде дейли. Чындыгында комуздун күүсү эң соңу, караңыздарчы кыргыздын күлөрү кандай сонун чыгарат. Анан эже Иринеже айтсаңыз да ушул комуз үйрөтүү түйшүгү канчалык деңгээлде оор, анан учурда көптөгөн биздин мынакей сыймыктанган комузчуларды тарбиялап өстүрдүңүз, чыгардыңыз дейли. Анан учурда АК комузчулар ансамблинде канча комузчу шакиртиңиз, окуучуларыңыз бар? Ушул жөнүндө кеп салсаңыз. Аябай кызыктуу, жакшы суроолорду бердиңиз. Чындыгында комузду үйрөтүү түйшүгү бул өзүнчө чоң маселе да. Себеби мындай да, устатчылык өнөр болгондон кийин ошо канча бала келет сага, канча шакирт келет, ошонун ар биринин адегенде психологиясын таба билиш керек. Алардын ар биринин мүнөзү менен дагы өзүнчө иштейсиң да. Себеби биз индивидуально иштейбиз да, групповой эмес да. Мисалы үчүн Гүлшанга мен өзүнчө өтөм, сабак өтөм, Илеманга буларга өзүнчө сабак өтөсүң да. Анан кийин ар кандай болот, маанайына жараша болот. Анан кээ биринде башынан сылап окутасың, кээ биринде урушканга туура келет. Андан сырткары эми ошентип үйрөтүп атып, анан кийин такшалып жеткенден кийин анан барып ансамбльге кошулат да. Ал эми ансамбль менен иштейт деген ал таптакыр башка маселе. Ал өзүнчө бир чоң мектеп деп саналат да, бул ансамбль деген. Анан эми бул бүгүнкү күндө ушу азыркы бул чоң курамында АКактын 12 баладан турат. Анан мындан сырткары буйруса деп туралы биз экинчи курамын түздүк. Экинчи курамында дагы 12 бала, алар 15 жаштагы балдар. Алар азыркы убакта Мукаш Абдраев атындагы мектеп-интернаттын алдында. Анан бири-бирине окшошпойт да. Анан мен өзүм аракет кылам, баягы окшош эле бирин кайра туурагандай болбосун депчи. Анан мен биринчи курамымдагы кыздарым, ансамблим, топ аябай күчтүү деп айтып кетер элем. Мыкты музыканттар, мыкты комузчулар болду деп сыймыктанып эле айтам. Себеби мен уят кылган жок, жакшы жерлерде иштеп атышат, жакшы музыкант, талаш музыканттар, талаш комузчулар деп айтып мактанып кетсем болот. Себеби болгон билимибизди берип тарбияладык. Улуттук консерваторияны окуп бүтүштү да. Ошол жактан да окуттум, Абдраевди окуттум. Анан кийин экинчи курамымды андан дагы күчтүү деп сыймыктан айтып кетер элем да. Анан өзүңүздөр көрдүңүздөр го, мынакей менин солисттерим ушулар. Назбек деген дагы мыкты комузчу балам бар. Билесиздер, Кетчинбаев Назбек. Ал дагы мына ушул Акактан өсүп чоңойду. Анан эми дагы үмүтүм бар. 3-чү курамым дагы булардан дагы мыкты болсо экен деп. Мыкты болгондо баары ар бир өзүнчө мыкты, бирок өздөрүнүн бир кандайдыр бир башкача өзгөчөлүктөрү менен болушат да. Жакшы, кебиңизге алчы, бизде болсо түз байланышта телегөрүүчүбүз бар экен, кабыл алалы. Саламатсызбы? Алло. Кутман таңыңыз менен. Саламатсыздарбы? Кайсы жактан байланышка чыгып атасыз? Алло. Биз улуп жатабыз. Сүйлөшсөңүз болот. Саламатсыздарбы дагы бир жолу? Биринчиден бүгүнкү маданият күнүңүздөр менен. Рахмат. Экинчиден мына жашнакай Акак ансамбль экен. Ушул жетекчиси Татнакай мугалим экен. Мөлтүрөгөн ушундай Татнакай кыздарды да таап алыптыр. Ишиңерге ийгилик. Рахмат. Мындан ары дагы ушундай кыргыздын комузун даңкын чыгарып, кыргыздын баркын чыгарып, жалаң эле кыргыз элин эмес, жалпы журтту дегиле жер планетасындагы кыргызды билбеген элди кыргызды даңкын көрсөтүп, комуз деген ушундай экен деп, ушул комуздун даңкын, элибиздин баркын көтөрүп жүрө бергиле. Ийгилик. Анан ушул ансамблдин каякта болду экен. Мен да неберемди берет элем ушундай эмеге, ансамблге. Ушунда бир дарегин айтып койсоңуз жакшы болот эле. Дагы бир жолу ийгилик, майрамыңыздар менен. Сизге дагы ыраазычылык тилейм. Негизи эле балдарды кандайча тандалып алынат? Музыкага шыгуар болуш керекпи? Комузга кызыгып болуш керекпи? Албетте болуш керек. Музыкалык жөндөмүн текшеребиз биз адегенде. Анан музыкалык жөндөмү болсо окутабыз. Эми бул көп убакытты талап кылат. Абдан көп убакытты талап кылат да. Анан эми бул жогоруда эжеге рахмат, чоң рахмат айтып кетели. Каалоо тилектерине жакшы сөз жан эркитет дейт. Жагымдуу сөздөргө биз дайыма кубанычтабыз.
Анан эже дагы небересин алып келем деп атпайбы, алып келсе Мукаш Абдраев мектебинде жана улуттук консерваторияда болом. Эшик ачык ар дайым. Анан ар кандай болот балдардын жөндөмүнө жараша да. Негизи мен өзүм Мукаш Абдраев мектебинде эмгектени ошол жактан эле балдарды окутуп келип, анан кийин консерваторияга кайра эле өзүм окутам. Бир 2-3 курстардан, 4 курстардан билинип калат, анан жакшы деңгээлге жеткенде анан Акак комузчу ансамбль. Бизде WhatsApp номерлерине келген СМС билдирүү бар экен. Ирина эжеке, мына ушул кыздарды кенедейинен окутуп, үйрөтүп келе жатат экенсиз. Азыр деле үйрөтөсүзбү же баарын билишеби деген СМС. Таң калуу болса керек. Эң сонун. Эми бул күү деген түгөнгүс казына да. Эч качан күнүн түйүнө эч ким жеткен эмес. Дагы деле үйрөтөм, дагы деле үйрөнөбүз. Бизде улам репертуар жаңыртышыбыз керек. Дагы бир СМС билдирүү бар экен. Топту түзүүгө караганда аны сактап калуу, улантып кетүү кыйынга турат болушу керек. Ирина эже, ушул топту түзүү үчүн, балдарды тарбиялоо үчүн кандай кыйынчылыктар болду эле, тоскоолдуктар болду эле деген СМС билдирүү келген экен. Сөзсүз болгон, ансыз болбойт, кыйынчылыксыз эчтеке болбойт. Топту ошо айтпадымбы, жогору айтып кеттим го, 98-жылы түзүлгөн да. Анан аябай ушундай көп кыйынчылыктар болду. Ал убакта да кыйынчылык заман болчу. Бирок ушу мен мындай айтсам болот эле, менин өмүрлүк жолдошум Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, профессор, улуу устат Жекшанов Калбек Шейшанович. Ошол кишинин баягы жардамы өтө чоң да, колдоосу ошол кишинин эмгеги чоң деп айтсам болот. Себеби ал кишинин колдоосу менен ушул Акак ансамбль мен чыгарам, ушул ансамбльди бир жакшы деңгээлге жеткирем деген өзүмдүн бир жакшы максатымды колдоп, мен түнкү 12ге чейин иштечүмүн. Анан 12-де жолдошум мени тосуп алчу да. Ошондой көп эмгектер менен чыгат да булчу. Анан жөө кар кечип, суу кечип дегендей чыктык да. Мынакей могу жерде Чолпон Утурбаев ушу 6 жашында келди. Мондай кичинекей кыз болчу, буту жерге тийчү эмес. Биринчи тетиги эл аспаптар Карамолдо Орозов атындагы оркестр менен чыкты да концертке. Анда раматылык биздин устатыбыз Асанкан Жумахматов агайыбыз бар болчу, ал киши өзү ошо дирижер болчу. Анан биринчи эле сахнага бысмылла деп чыккан ошол Москва шаарындагы Кыргызстандын маданият күндөрү болду да. Анан бул дагы өтө чоң жоопкерчилик. Булардын ар бири өзү үчүн жооп берип ойнойт да. Ал эми мен ошондо канча киши үчүн аябай катуу мындай салсана болом да, сахнанын артында туруп, ар биринин не ушинтип эметип турганын өтө чоң жоопкерчилик да. Бизде болсо байланышта теле көрүүчү бар, саламатсызбы? Теле көрүүчү. Саламатсыздар. Кутмандыңыз менен келиңиз. Бүгүнкү маданият күнү менен бардыгыңыздарды чын жүрөктөн куттуктайм. Бул бүгүнкү экранда отурган татынакай кыздар окуучусу менен кыргыз эли сыймыктанат. Ошол мен өзгөчө өзүмдүн ыраазычылыгымды Ирина айымга билдирип коеюн деп ушу атайын чалып атам, учурдан пайдаланып. Рахмат. Анткени Ирина айым, сиз билесиз, менен бир 3 жыл мурун мен өтүнүчүм менен Чолпон менен Назбек биздин Кемин районундагы Карабулак айылына барып, ошол жактан баары жакшынакай концерт коюп келишкен. Баракелде. Ал Карабулак айылында Малдыбаев чыккан, Давлесов чыккан, Сартбаева чыккан. Бирок тилекке каршы ошол убакта айылда бир дагы бала комузда ойночу маселе. Мен атайын сизге кайрылып, ушу Чолпон менен Назбекти сурап, ушул жака барып бир балдардын намысын көтөрүп келсин деп барып суранып, башка чоң артисттер менен кошо Чолпон жылмай отурбайбы да. Барышып Чолпон менен Назбек жакшынакай бир элди ушундай бир суктандырган жакшынакай концерт коюп келишкен. Ошондон кийин айылга биз 10 комуз алып барып берип, мектептин балдарына. Азыр ондогон балдар комуз ойнойт. Рахмат. Жакшы. Мен ушудан пайдаланып сизге чоң ыраазычылыгымды билдирип, мындан ары дайыма ийгилик коштошун тилеймин. Рахмат. Мына отурган жакшынакай биздин кыздар, балдарга узун өмүр, келечеги кең болсун, ушундан ары ушул өнөрлөрү өнүгө берсин. Чоң рахмат. Рахмат. Бар болуңуз, байланышка чыкканыңыз үчүн.
аябагандай сонун билдирүүлөр келип атат теле көрүүчүлөрүбүз тарабынан дагы бизде да болсо СМС билдирүү бар. Өзүңүз биргүү ойноп бере аласызбы деген экен, анан өзүңүздүн устатыңыз ким деген экен. Мен өзүмдүн устатым жөнүндө жана жогоруда айтып кетпедимби? Менин өмүрлүк жолдошум ошол кишинин колуна келгем 16 жашымда. Анан ал кишинин көзү өтүп кеткенге чейин өмүрүнүн акырына чейин сабак алдым десем болот. Адегенде 5 жыл ошо Арабаев атындагы университеттин музыкалык факультетинде Калбек Шешеновичтин классынан окудум, комуз классын бүтүрдүм. Андан кийин кайра 5 жыл Улуттук консерваториянын эле салттуу музыка кафедрасын кайра эле Калбек Шешеновичтин классынан окуп бүтүрдүм. Менин устатым ошол Жекшанов Калбек Шешенович. Ал киши менен абдан сыймыктанам. Өтө бактылуумун. Ошол кишинин колунан окуп, ошол кишинин тарбиясын алганым үчүн жана ал кишинин өмүрлүк жубайы болгону үчүн дагы аябай эң бактылуу айымдардын катарына кирет болушум керек деп айта кетейин. Анан биргүү аткарып бересизби деп сураныптыр. Мындай суроолор аябай көп болот. Анан жакынкы могу биз чет мамлекеттерге чыкканда көбүнчө ушундай сунуштар болуп калат да. Анан жөн эле ойнобостон биз ошол мамлекеттин атайын өздөрүнүн улуттук аспаптары менен кошо биргеликте аткарган убактар болот да. Аны интернеттен көрсөңүздөр болот. Жакынкы эле убакта Индияда өткөн чоң эл аралык фестивалда ошол жакта бир жакшы, бир күчтүү ситарист бар экен. Ошол ситарист менен Мурак Абдрахманов атабыздын Улуу тоолор деген күйсүн ошол киши экөөбүз дуэт ойногонбуз. Ошол жактан көрсөңүздөр болот. Ал эми азыркы передачада менин ансамблим ойнойт. Ал эми мени бул жогоруда айтып кетейин. Биздин алдыда келе жаткан юбилейный концертибиз бар. Ошол жактан мени угуп алсаңыздар болот. Эң сонун. Күтө эле аны. Барыңыздарды чакырабыз. Ооба. Мынакей убакыт учкан куш, негизи анын сөз соңунда эркин микрофон. Дагы бир жолу майраңыздар. Жалпы кесиптештерди да куттук этсеңиздер болот. Мен эми жалпы ушул биздин кыргыз элинин маданият күндөрүн жана ошондой эле ошо маданият тармагында эмгек кылып аткан маданият тармагына эми баарыбыз келебиз да. Аны атаган деле кажетти жок, аны атасак көп болуп кетет. Жалпы маданият чөйрөсүндөгү инсандарды чын жүрөгүбүздөн өзүмдүн атымдан, Акак комузчулар ансамблинин атынан, Улуттук консерваториянын атынан, Мукаш Абдраев мектебинин атынан жана ошондой эле Бишкек шаардык мэриясынын маданият башкармалыгынын атынан чын жүрөгүмдөн куттуктап кетейин. Ден соолук албетте, жана ошондой эле чыгармачылык ийгилик болсун. Дагы бир айтарым, ошо кыргыз элинин ар биринин үйүндө комуз бийик даражада илинип турса, ошондой эле комуз күйсү жаңырып турсун. Бар болуңуздар. Айым убактыбыздын тардыгына байланыштуу сиздер менен коштошуп калабыз. Негизи аябагандай биз дагы тойбой калдык окшойт комуздун күүлөрүнө. Кадырлуу теле көрүүчүлөр, бизде конокто Бишкек шаардык мэриясынын маданият башкармалыгынын алдындагы Акак комузчулар ансамбли жана анын негиздөөчүсү, жетекчиси Ирина Сверхова эжекебиз болду. Ал эми биз берүүбүздү бир музыкалык чыгарма менен улантабыз.